Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу да китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Анда биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Бул ыйык жазууну барактайлы берүүсү, микрофондо мен Каныбек Маметоолу. Угармандар, бүгүн биздин 73-чү жолку жолугушубуз. Биз Матай жазган жакшы кабардабыз. Жакшы кабардын көптөгөн адамдар билген, түгүл өздөрүн машаякчы эсептебеген адамдар дагы билген бөлүгүнө келип жеттик. Эгер көчөдө бараткан адамдан, айрыкча угармандар, орус улутундагы адамдар тоодо айтылган насаат деген эмне деп сурап көрсөңүз, ал сөздү бир жерден укканын айтат. Эми ар кандай жоопторду угушубуз дагы мүмкүн. Же болбосо ошол насааттагы кээ бир сөздөрдү, ал жактагы кээ бир сүйлөмдөрдү билген адамдар кыргыздар арасында дагы бар. Бул жакшы кабардын бир бөлүгү экенин билбесе дагы, ошол сөздөрдү бир жерден уккан. Балким өздөрү деле айтып жүрүшөт. Ал кандай сөздөр? Оң жагыңа урганга сол жагыңды тосуп бер дегенди көптөр эле билет деп ойлойм. Бирок чын эле ошондой кылабы? Ал башка маселе. Үчүнчүсү аткарышы керекпи же жокпу, ал дагы башка маселе. Ошентип бул жерден биз тоодо айтылган насаатты түшүнүү маселесине келебиз. Алгач анын кайсы жерде жана кандай айтылганы тууралуу. Матай жазган жакшы кабардын 5-6 бөлүмдөрүндө Матай өзү Ыйса Машаяктын тоодо айткан насаатын баяндап берген. Кызыгы, ушул эле насааттагы көп ойлор Лука жазган жакшы кабардын 6-7 бөлүмдөрүндө дагы айтылат. Бирок ал жакта бул насаат тоодо эмес, түздүктө айтылган делет. Демек, тоодо айтылган насаат же түздүктө айтылган насаат болуп, эки варианты бар. Мен изилдөөчүлөрдүн көбү айткан пикирге көбүрөөк ыктайм. Негизи Ыйса Машаяк бул насаатын бир эле жолу эмес, көп жолу айткан болушу дагы толук мүмкүн. Азыркы учурда насаатчылар деле бир эле насаатын бир нече жолу кайталап, ар кайсы жерде айтып келишет эмеспи? Бул бир эле насааттын кайталанышы эмес болушу толук дагы мүмкүн. Болгону кээ бир чындыктарды Матай ушундай түрдө жазып алган. Ыйса Машаяк аларды көп эле жерде айткан болушу дагы мүмкүн. Балким ал кайсы бир ырастоолорду жана практикалык мисалдарды белгилүү бир ирээттүүлүктө кайталаган болушу мүмкүн. Дал ошол себептен бир эле насаат тоодо да түздүктө да айтылган. Биз тоодо айтылган насаат деп атаган бул насаат Ыйса Машаяктын буланы айткан учурларынын бир гана жолкусу. Мен силерди азыр гаджеттериңерди шарт өчүрө салып, бул кайдагы жалган окутуучу дебейсиңер деген үмүттөмүн. Эгер ушуга чейин антип айта элек болсоңор, азыр деле антпейт болушуңар керек. Анан Матай тоодо айтылган насаатты бул жерде толук бойдон жазбаса керек. Дагы бир нерселер болсо керек. Эсиңердеби? Жакан муну өзүнүн жакшы кабарынын соңунда айтпады беле? Эгер Ыйса жердеги кызмат учурунда кылган иштердин, окуткан сөздөрдүн баарын жазып чыга турган болсо, жазылган китептер бул дүйнөгө батмак эмес деген. Бул жерде дагы так эле ошондой. Ошондуктан тоодо айтылган насааттын эң башкы, эң таамай учурлары гана жазылып алынган деп ойлойм. Демек, алардан сырткары дагы нерселер болушу толук мүмкүн. Бирок мен көп келтирилген бир жаңылыштыктан оолак болууну эскертким келет. Бул жерде окугандарыбыз Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүнүн баардыгы эмес дегеним. Эми биз тоодо айтылган насааттын ошол жазылбай калган үзүндүлөрүн издеп жөнөшүбүз керектигин билдирбейт. Албетте, андай кылуунун кереги дагы жок. Эч нерсенин ордун толтуруштун бизге эч кандай кажети жок. Кудай бизге бүгүнкү күндө керектүү, бизге маанилүү болгон бөлүктөрүн өзү жеткирген. Бизге ошол гана жетиштүү. Ыйса Машаяк андан да көптү айтканы биз азыр баарын таштап салып, Ыйса Машаяктын ошол сөздөрүн издеп жөнөшүбүз керектигин билдирбейт. Биз эмнени түшүнүшүбүз керек болсо, ошол бизге берилген. Мен бир жолу уккан православия чиркөөсүнүн бир кызматчысынын сөздөрүн эстеп кеттим.
Радиодогу бир программада ал сүйлөп жаткан учурда бир угарман чалып мындай деп суроо берип калды. Батюшка, Ыйсанын кандайдыр бир жашыруун, бизге жетпей калган же бизге жетпей жоголуп кеткен сөздөрүн тапкым келе берет. Ошол тууралуу сиз кандай ойдосуз деген эле. Анан мен жоопту тыңшап отуруп, менде ал батюшка ордунан тура калып, кыйкырып баштагандай эле сезим пайда болду. Жок, эч качан андай кылбаш керек. Эч нерсе кошумчалабаш керек. Эч нерсени таап чыгыштын кереги жок. Андан көрө бар нерсени жакшылап үйрөнүп алалы. Кудай бизге ачып берген нерсени түшүнүп алалы. Кудай бизге эмнелерди чечип бериш керек экенин ал билген. Дагы бир нерселерди кайталаганбы жокпу, аларды биз чечпейбиз деп кыйкырып жиберди ал. Ооба угарман, менимче ал киши канчалык кыйкырып эмоцияга алдырса дагы ал туура нерсени айткан. Тоодо айтылган насаатты түшүнүүгө байланыштуу дагы суроолор келип чыгат. Бул жерде ат түгүл машаякчылар да, ат түгүл ишенген адамдар да бир нече топко бөлүнүшөт. Мен чектен ашкан эки позицияны сүрөттөп берейин. Алардын ортосунда башкалары дагы бар. Бир тарабында тоодо айтылган насаат жакшы кабардын эң башкы бөлүгүнүн өзү деп эсептеген либерал ишенгендер турат. Дагы башкалар андан өткөн карама-каршы пикирлерди айтышат. Алар тоодо айтылган насаат бүтүндөй жакшы кабардын өзү дешет. Башкача айтканда, тоодо айтылган насааттан башкасы бүгүнкү күндө биз үчүн андай деле маанилүү эмес дегендер дагы бар. Кээде ушундай көз карашты Ыйса Машаяктан алыс, бирок адилеттүү жашагысы келген адамдар карманышат. Андай адам мен тоодо айтылган насаат боюнча жашайм дейт. Мына, ошол ырастоонун өзү чынында бизге ушул позицияга байланыштуу келип чыккан көйгөйлөрдүн ачкычы кайда экендигин көрсөтөт. Келгиле, биз ойлонуп көрөлү. Адам мен тоодо айтылган насаат боюнча ошону аткарып жашайм деп жатат. Ал чындыкты айтып жатабы? Мен бир мугалимим менен көп маектешчүмүн. Ал менин мектептеги мугалимим эле. Кийин мен жогорку окуу жайды, семинарияны аяктагандан кийин экөөбүз жолугушуп калдык. Мен ага Ыйса жөнүндө айтып берип калдым. Ортобузда мындайча маек жүрдү. Ал мындай дейт. Мен албетте Кудайга ишенем. Ошо сен айтып аткан Ыйсага дагы ишенем. Анткени мен анын тоодо айткан насааты боюнча ушул күнгө чейин жашап келем дейт. Мен болсо, абдан жакшы экен. Чын эле ошол насаат боюнча жашайсызбы? Дайымабы? Жашооңуздун баардык тарабында ошол насаатты аткарып жашайсызбы деп сурадым. Ал болсо, дайыма эле эмес. Албетте, бирок колуман келишинче аракет кылам дейт. Анын пикири кандай өзгөрө түшкөнүн көрдүңөрбү? Башында ал мен Ыйсага дагы ишенем. Анын тоодо айткан насаат боюнча жашайм деп так эле айтып жаткан. Бирок аны бир аз жарга такаганда ал ошол пикирин дароо өзгөртүп, аракет кылам деген көттү. Мен болсо, жакшы, келиңиз анда карап көрөлү дедим. Ал жерде бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат деп турат. Жек көрүү киши өлтүрүүдөй эле күнөө. Ал эми киши өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылат. Демек, киши өлтүргөн адам өзү да өлүмгө татыктуу. Сиз жакыныңызга, бир тууганыңызга эч кандай ачууланып көргөн эмессизби дедим. Ал болсо, эми кандай десем, кээде ачууланам. Негизи мен ачуулуу деле киши эмесмин. Мен табиятыман өзүң билгендей токтоомун дейт. Анда жакшы экен. Мынакей, сиз бир топ жашка барып калдыңыз. Ушул жашка чейин канча кишиге ачууландыңыз? Эгер тоодо айтылган насаатты сөзмө сөз кабыл ала турган болсок, сиз ушунча адамды өлтүргөн болосуз. Ушунча адамдын өлүмүнө күнөөлүү болосуз. Эгер чындап эле тоодо айтылган насаатка ылайык жашап жатсаңыз, анда сиз тууралуу айтылган дедим. Жок, ал жерде каймана мааниде айтылса керек. Ал түздөн түз мага айтылбаса керек дейт. Анан мен макул дедим. Ойноштук кылуу күнөөсү боюнча эмне дейсиз? Жубайыңыздан башка аялды эңсөө боюнча. Ал мага, жок, ал жагынан менде баары жайында. Жубайым менен Кудайга шүгүр. 50 жыл бирге жашап келатабыз. Негизинен баары жайында деди. Ал биздин кай жакты көздөй баратканыбызды түшүнгөн жок. Анткени менин кийинки суроом мындай болчу. Мынакей, карасаңыз, сиз тоодо айтылган насаат боюнча жашаганга аракет кылам деп атасыз. Тоодо айтылган насаат болсо, аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот деп дагы айтылган. Жашооңузда сиз
кумарлана караган аялдар болду беле. Аларды карап баягы бир ырдагыдай сен мендик болуп калсаң эмне дегендей ой жүгүрттүңүз беле деп сурадым. Ал бир азга ойлонуп туруп, ой, албетте, андай нерсе эркектердин баарында эле болот да деди. Андай болсо, сиз дагы эркектердин баары сыяктуу эле ойноштук күнөөсүн кыласыңар да. Байыркы учурда Ысрайылда ойноштук кылган үчүн адамды ташбаран калышы эмес беле дедим. Көрсө, тоодо айтылган насаат биз аткара албай турган, биздин колубуздан келбей турган талаптарды камтыйт экен. Ошондуктан мен тоодо айтылган насаат боюнча жашаганга аракет кылып жатам деп эки гана учурда айтышыбыз мүмкүн. Же биз ошол тоодо айтылган насаатты жакшы түшүнбөйбүз, анын эмне экенин түшүндүрөрүн, анын кесепеттери кандай экендигин түшүнбөйбүз. Же болбосо калп эле мактанып жатабыз. Балким аракет кылып атам деп ойлойбуз. Бирок колубуздан келбей турганын биз түшүнөбүз. Ошентсе дагы колубуздан келбей жатканын биз мойнубузга алып айтпайбыз. Демек, тоодо айтылган насаат боюнча биринчи көз караш. Бул насаат жакшы кабардын өзөгү деген көз караш. Биз тоодо айтылган насаат боюнча жашайбыз. Же жашаганга аракет кылабыз дегенде, ал көз караш таптакыр жараксыз болуп калат. Анткени биз өз күчүбүз менен тоодо айтылган насаат боюнча жашай албайбыз. Бизге бир нерсе жетишпейт. Олуттуу, маанилүү бир нерсе жетишпейт. Ушул жерден дагы бир нерсени кошумчалай кетишим керек. Тоодо айтылган насаат бүтүндөй жакшы кабардын өзү дегенде кандайдыр бир жалганчылык, амалкөйлүк болуп калат. Анткени маселен, тоодо айтылган насаатта жакшы кабардын өзөккү темасы болгон Ыйса Машаяктын азап чегүүсү, өлүмү жана тирилүүсү тууралуу айтылбайт. Себеби дал ошол тема жакшы кабардын өзөгүн түзөт да. Эгер Машаяк тирилбеген болсо, анда биздин ишенимибиз бекер деп айткан элчи Павыл. Муну Корунтуктарга жазылган 1-каттын 15-бөлүмүндө айтат. Эгер биз тоодо айтылган насаат бүтүндөй жакшы кабардын өзөгү дей турган болсок, анда жакшы кабардын эң башкы темаларынын бирин эстен чыгарып, айлакерленип жаткан болобуз. Ошондуктан тоодо айтылган насаат бүтүндөй жакшы кабардын өзү деп, же болбосо тоодо айтылган насаат боюнча жашайм деп айтуу негизсиз болуп калат. Дагы бир аша чапкан көз караштагы машаякчылар дагы бар. Бирок бул көз караштагы адамдар биздин өлкөдө бактыга жараша аз. Ошентсе дагы андай көз карашты кармангандар жок эмес. Ошол көз караштарды кармангандардын айткандарын силер дагы угуп калышыңар мүмкүн. Ал тоодо айтылган насаат деги эле биз үчүн эмес деген пикирдегилер. Ушундай көз караштагылар жаңы келишимде биз үчүн маанилүүсү Ыйса Машаяктын өлүмү менен кайра тирилүүсү, анын тирилгенден кийинки кызматы дагы биз үчүн. Бирок ал деле толук бойдон эмес. Ал эми каттар. Алар албетте биз үчүн. Бирок тоодо айтылган насаат Ысрайыл элине арналган дешет. Албетте, аны биз деле окусак болот. Анткени Кудай сөзүндө камтылып жатпайбы? Бирок ал насаат бизди эч нерсеге милдеттендирбейт. Анткени ал бизге жазылган текст эмес дешет. Анда келгиле, ушул тууралуу бир аз ойлонуп көрөлү. Андай болсо, ушул жакшы кабарда бизге кереги жок нерселер жазылганбы? Анте турган болсок, өздөрүнүн көз карашы боюнча Ыйса Машаяктын чыныгы сөздөрүн биз үчүн жаңы, жакшы кабарга кийин киргизилип коюлган делген сөздөрдөн бөлүп караган либералдарга окшоп калабыз. Бул пикир ошол либералдардыкы. Антип бөлүү чынында өтө коркунучтуу. Антип бөлүү жакшы кабардын рухуна такыр карама-каршы. Эсиңердеби, биз бүтүндөй ыйык жазуу Кудайдын руху менен жазылганы тууралуу сүйлөшкөнбүз. Бул жерде так туюндуруу керек болгондуктан, туюндуруудан жаңылбаш үчүн тактап айта кетейин. Тоодо айтылган насаат кезинде Ыйса Машаяк айкаш жыгачка кадалып, кайра тирилгенге чейин жашаган жүйүттөргө айтылган. Бирок ал бардык машаякчыларга, анын ичинде бизге да тиешелүү. Түшүнүктүү болсун үчүн дагы бир жолу кайталайын. Чындап эле тоодо айтылган насаатты биринчи уккан аудитория Ыйса Машаяк жашап, өлүп, кайра тирилгенге чейинки учурда жашаган жүйүттөр болгон. Андан сырткары тоодо айтылган насаатты уккан биринчи аудитория Ыйса Машаяктын шакирттери болгон. Эмне үчүн экенин 1-2 мүнөттөн кийин түшүндүрүп берем. Бирок бул насаат ар бирибизге тиешелүү. Кандайча тиешелүү экени, аны кантип окуу керектиги тууралуу биз алдыда сүйлөшөбүз. Ошентип биз Матай жазган жакшы кабардын 5-бөлүмүн ачып, 1-аяттан ар карай окуйлу. Ыйса элди көргөндө тоого чыкты.
Ал отургандан кийин шакирттери жанына келишти. Ошондо Ыйса аларга мындай насаат айта баштады. Угармандар, насаат албетте шакирттерге башталган. Ыйсанын жанына так ошол шакирттер келишкен. Анын угармандарынын тыкыз, чакан чөйрөсү ошол шакирттер болгон. Насааттын башында Ыйса Машаяк ошолорду, тактап айтканда шакирттерин окута баштагандыгын окуйбуз. Эми ушул эле Матай жазган жакшы кабардын 7-бөлүмүн ачып, 28-29 аяттарын окуйлу. Бул аяттар тоодо айтылган насааттын соңу. Ыйса бул сөздөрдү айтып бүткөндө эл анын окутуусуна таң калды. Анткени ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдардай окутту дейт. Бул жерден Ыйса Машаяк элди окутуп жатканын көрөбүз. Ал деги кимди окуткан? Шакирттердиби же элдиби? Билесиңерби, жакшы кабарда биз көп кездештирген ушундай ыкма бар. Ыйса Машаяк негизинен шакирттерин окуткан. Бирок ал сөздөрдү башкалар да уккан. Биз деле көп учурда ушундай кылабыз да. Көбүн эсе атайлап эле ошондой кылабыз. Түгүл биздин элибизде дагы. Керегем сагайтам келиним сен ук, уугум сагайтам уулум сен ук деген макал бар эмеспи? Анысы сыңарындай биз бир адамга кайрылып айтып беребиз, ошол эле учурда жаныбызда башка адамдар дагы турганын билебиз. Башка адамдар дагы бизди угуп турушат. Бирок сөзүбүз биринчи кезекте эң биринчи угарманыбызга багытталат. Башкача айтканда, биз сүйлөшүп жаткан адамдын өзүнө багытталат. Ошентип Ыйса Машаяк окута баштады. 3-аяттан ары карай. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Угарман, ушул жерден 1 мүнөткө токтой туралы. Анткени андан ары окуганга бүгүн баары бир үлгүрбөйбүз. Бул эмнени билдирет? Бул жерде кайсы адамдар тууралуу айтылып жатат? Руху жакырлар деген кимдер? Ыйлагандар дегендер кимдер? Ал эми момундар бактылуу дейт. Ал момундар деген кимдер? Кээде тоодо айтылган насаатты туура эмес түшүнүшөт. Бул жерде ошондой болгула деген сөздү кошуп айтышат. Руху жакырлар болгула, анткени алар бактылуу. Ыйлагандар болгула, анткени алар бактылуу дешет. Бирок бул жерде буйрук мааниси жок. Бул биз аткарышыбыз керек болгон сыяктуу сыят эмес. Бул сүрөттөө. Анда угармандар, сөзүбүздү улайлы. Биз тоодо айтылган насаат жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул тоодо айтылган насааттын башкы максаты адамдарга падышачылыктын мыйзамдарын көрсөтүү. Мынакей, падыша Ыйса келди. Ал өз мыйзамын көрсөтүп жатат. Көп учурда бул мыйзам азыркы учурдагы жашоо түзүлүшүнө карама-каршы келет дешет. Ошондой экени чын. Ушундай комментарийди угуп калсаңар талашпай эле койгула. Анткени бул комментарий туп-туура. Кадимки дүйнө, күнөөкөр дүйнө, күнөөгө булганган дүйнө мындай мыйзамдар менен жашай албайт. Бул мыйзамдарды күнөөкөр дүйнөгө таңуулап аткартуу мүмкүн эмес. Түгүл баардык өлкөлөрдүн парламенттери тоодо айтылган насаатка ылайык келген кодекстер менен мыйзамдарды кабыл ала турган болсо дагы, адамдардын жүрөктөрү баары бир өзгөрбөйт. Адамдар мурдагы бойдон эле кала беришет. Тоодо айтылган насаат бул Машаяктын падышачылыгынын мыйзамы. Тоодо айтылган насаат Машаяк бул жер бетинде өз падышачылыгын орноткондо гана толук аткарылат. Ыйса Машаяк түздөн түз катышканда гана бул ишке ашат. Адамдарды тоодо айтылган насаат боюнча жашоого сырткы аракеттер менен, сырткы таасирлер менен мажбурлоонун кереги дагы жок. Ошол эле учурда тоодо айтылган насаат бизге Кудайдын жеткилеңдигин көрүүгө, ага салыштырып өзүбүздүн күнөөкөр табиятыбызды түшүнүүгө мүмкүндүк берген күзгү. Адам, мен тоодо айтылган насаатка ылайык жашаганга аракет кылып жатам. Кандайдыр бир жыйынтыктар болуп жатат десе, анда бул анын текеберлигин гана көрсөтөт. Текебер болгон үчүн менде жакшы жыйынтыктар болуп жатат деп атат ал. Андан көрө мен тоодо айтылган насаатты окуп жатам. Бирок аны аткарып жашоо мен үчүн кол жеткис деп айтса, ошол чындыкка жакындайт. Эгер биз тоодо айтылган насаатты чындап эле окусак, андай жашай албастыгыбызды биз түшүнөбүз. Чындап окуганда бул насаат бизди Ыйса Машаяк алып келет. Карагылачы. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат дейт. Мен момун болом. Мен руху жакыр болом. Мен бул жерде айтылгандай болом. Эмне үчүн? Бул жерде айтылгандардын баарына ээ болуш үчүн. Эгер ушинтей турган болсок, баарын тескеринче коюп салган болобуз. Тоодо айтылган насаатта адамдын сапаттары тууралуу айтылат.
Калгандарынын баары ошол сапаттардын натыйжасы. Биз бул сапаттарга ээ болуу дагы максат эмес. Ошол сапаттар бизде болгондугунун натыйжасы. Угармандар, айырмасын түшүндүңөрбү? Айырмасын угалдыңарбы? Эгер түшүнбөсөңөр, бай үй бүлөнүн кызына, чоң кызматтарда тааныштары бар үй бүлөнүн кызына үйлөнгөнү жаткан жигитти элестетип көргүлө. Эми ал өзүнө: эгер мен ушул кызга үйлөнө турган болсом, мен баландай же түкүндөй нерселерге жетем дейт. Эми ошол жигитке мындай суроо: эгер кыздын ошондой тааныштары, ошондой байланыштары, ошондой байлыгы болбосо, эмне болот эле? Сен аны колукту кылып алат белең? Балким ал кайсыл бир жакыр адамдын акылдуу кызыдыр. Сен аны ошол бойдон кабыл алат белең? Мен Кудайдан бат алгым келет. Ошондуктан тигини же муну кылганга аракет кылып жатам деген ыкма менен биздин сапаттарыбыздан башталган. Кудайдын берген баталарынан башталган. Биздин сапаттарыбызга кошулуп берилген нерсенин ортосундагы кескин айырма мына ушул. Бул таптакыр эки башка нерсе. Бул таптакыр эки башка ыкма. Аларды, угармандар, эч качан чаташтырбоо керек. Тоодо айтылган насаат ушундай болгула дебейт. Тоодо айтылган насаат мынакей: карагыла, Кудай ушундай кылат дейт. Ал азырынча биздин ошого канчалык жетээрибизди көрсөтүп, аны эмне кылыш керектигин айтат. Көңүл коюп окуган угармандар азыр мага каршы чыгышы мүмкүн. Ошентип каршы чыгышса экен деп дагы үмүттөнөм. Анткени бул анын көңүл коюп окуган окурман, угарман экендигин көрсөтөт. Тоодо айтылган насаат кандайча ушундай болгула дебейт. 5-бөлүмдүн 48-аятында: ошондуктан асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула деп турбайбы? Демек, ошондой болгула деп түп-түзүл айтылып жатат. Ошо менен баардыгы бүттү. Ооба, бирок уксаңар, бул жерде эмне деп айтылды? Кимдей жеткилең болгула деп жатат? Ооба, Кудайдай жеткилең. Менимче бул тоодо айтылган насааттын эң жогорку чекити. Эгер мен чынчыл адам болсом, бул аятты окуганда: жок, мен андай боло албайм дейм. Кантип Кудайдай жеткилең боло алам? Мага көрсөткүлөчү. Жеке менин колумдан келбей жатат дейм. Эми келгиле, тоодо айтылган насаатка бир план түзүп көрөлү. Мен мындай план түзүп көрдүм. Матай жазган жакшы кабардын 5-бөлүмүнүн 1-16 аяты бул Кудайдын падышачылыгындагылардын өзүнө карата мамилеси. Эгер биз азыртан эле ушул дүйнөдө, ушул жашообузда Кудайдын падышачылыгынын адамдары болсок, өзүбүзгө кандай мамиле кылабыз? 5-бөлүмдүн 1-аятынан 16-аятына чейин мына ушул камтылган. Андан ары падышачылыктагы адамдардын мыйзамга карата мамилеси. Бул жерде албетте Кудайдын мыйзамы тууралуу сөз болуп жатат. Бул 5-бөлүмдүн 17-аятынан 48-аятына чейин. Андан ары 3-бөлүк. Асман падышачылыгындагы адамдардын Кудайга карата мамилеси. Бул 6-бөлүмдө баяндалат. Акырында падышачылыктын адамдарынын башка адамдарга карата мамилеси. Ооба, бул 7-бөлүмдө. Эми угармандар, текст көтөлү. Бизде бүгүн чынында аз эле убакыт калды. Бирок болушунча жетишкенге аракет кылалы. Ошентип 3-аят. Руху жакырлар бактылуу. Ыйса Машаяк кантип руху жакыр болуу керектигин айткан эмес. Ал тек гана ошондой адамдар бактылуу экендигин айтып жатат. Бүгүнкү күндө куткарылган күнөөкөр гана өзүнүн руху жакыр экендигин түшүнө алат. Руху жакырлык тууралуу бул аят, бул ой чынында бүтүндөй тоодо айтылган насааттын негизи. Кудай болсо бул бизге мүмкүн эмес экенин түшүнгөндө, ошондо гана биз руху жакыр болобуз. Кээ бирлер мына тоодо айтылган насаат боюнча жашап жатам деп мактанышат. Мактанып жатсаң, кайдагы жакырлык? Жакыр болбой эле өзүңдө баары бар экенин айтып жатпайсыңбы? Ошол мактаныч сага Кудайдын рухунун таасиринин ордунда болуп калган. Кызыгы, жакшы кабардан биз жакыр экенибизди, бирок ошол эле учурда көптөр үчүн байлыктын булагы болуп жатканыбызды дайым окуйбуз. Алып айтсак, бул тууралуу Павылдын Корунтуктарга жазган 2-катында 6-бөлүмүндө айтат. Бул руху жакырлар чындап эле көптөрдү бай кылды. Жакшы кабарды жар салуу аркылуу, Кудайдын кабарын жар салуу аркылуу баардыгын бай кылды. Эмне үчүн? Анткени өзүмдүн айта турган нерсем жок экенин түшүнгөндө, Кудайдын сөзүн кандай болсо ошол бойдон өзгөртпөстөн жарыялайм. Мен өзүмдүн айта турган нерсем жок экенин түшүнмөйүн, аябай жакшы, аябай боорукер, акылдуу кемеңгер болууга мен аракет кыла берем.
бирок ал адамдык гана акылмандык болот. Айткандай эле биз окуган ушул 4, 5 жана андан кийинки аяттардагы бактылуулук осуяттары байыркы келишимде дагы берилген. Бул жерде байыркы келишимден алынган ойлор абдан көп. Мен силерди угармандар, ыйык жазууну биз менен чогуу окуп жатат деген үмүттөмүн. Азыр болсо бизде убакыттар. Ошондуктан байыркы келишимдеги ошол үзүндүлөрдү өзүңөр окуп алгыла. Мен аларды айта кетейин. Өзүңөр үйдөн окуп алсаңар болот, сураныч. Сепания пайгамбардын китеби 3-бөлүм 12-аят. Сепания 3:12 окугула. Ошондой эле Михей пайгамбардын китеби 7-бөлүм 1-аят. Жок дегенде угармандар, ушул 2 аятты. Анан 36-забурду, айрыкча 10-11-аяттарын окугула. Кайра кайталап коеюн. Сепания 3:12, Михей 7:1, 36-забур 10-11-аяттар. Эми карасаңар. Биз тоодо айтылган насаат кандайдыр бир конкреттүү ишке чакырбай тургандыгын айттык. Ошондой эле руху жакырлар, ыйлагандар, момундар бул иш-аракеттердин сүрөттөлүшү эмес. Ушундай кылгыла дегендик эмес. Бул кандайдыр бир абал. Бул ички абал. Бата менен, бактылуулук менен коштолгон абал. Биз ичибизде ошондойбуз. Демек, Кудай ошого жараша, ошол ички абалыбызга жараша бизге өзгөчө батасын берет. Машаяксыз момун, машаяксыз руху жакыр боло албайбыз. Кимдир бирөө ыйлагандарчы деши мүмкүн. Машаяксыз ыйлаган ыйдын дагы мааниси башка. Кантип, чындыгында ыйлагандар көп да дээрбиз. Ооба, туура. Бирок ал ый ар башка себептен болушу мүмкүн. Мисалы, адамдын күнөөсүнүн бет ачылып калса, ал аялынын көзүнө чөп салып жүргөн болсо, аялы муну билип калган болсо, мындай эркек ыйлап, мени кечир, мен сага кайтып келем, мындан ары кайталанбайт десе, чынында анын ою ажырашканымды жумуштагылар укса эмне дейт? Ээлеген кызматым жогору, ажырашканымды алар угуп калса уят. Ажырашып деле кетет элем, бирок андан ары кантип жашайм? Аялым менен үйдү бөлүшүүгө туура келет да деп ойлоп жатса. Эгер эркек ушундай абалда ыйлап жатса, анда 5-бөлүмдүн 4-аятын ага тиешелүү аят дешке такыр болбойт. Силер ушул ыйдын маанисин түшүнүп жатасыңарбы? Тоодо айтылган насаат чынында өтө уникалдуу. Анын ошол уникалдуулугу тууралуу биз кийин дагы сүйлөшөбүз. Араңарда кээ бирлерди таң калтырып койгонумду мен түшүнүп турам. Андай болсо, угармандар, ыйык жазууну чын жүрөктөн, жан дилден окугула. Биз болсо ыйык жазууну барактайлы уктурубуздун келерки чыгарылышында кайрадан жолугабыз. Ага чейин достор, аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгасын. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт сиздер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да сиздерди күтөбүз. Уктуруу Азия Деми долбоору тарабынан теология илимдеринин доктору Джон Вернан Маггинин материалдарынын негизинде даярдалды.